атамекендик согуштун 80 жылдык байрамы менен куттуктайбыз. Иш-чара окуучулардын катышуусунда кызыктуу өткөрүлдү. Балдар автоматтарды колго кармап көрүп, белгиленген убакытта ажыратып, кайра чогултуп, мекенчилдик сезими ойгонуп, аскердеги жашоону элестетишти. Бул жерде гиро көтөрүү, эстафета, аркан тартуу, автоматтарды чачып кайра чогултуу боюнча болуп жатат. Мен үчүн бул күндү аябай күткөм. Чындыгында аябай да даярдангам, көп талаптар, эмгектер талап кылган. Өзүмө азыр өзүмдүн сынап көрдүм. Өзүмө ишенем жана атаандаштарым да күчтүү экенин сыймыктанып жатам, күчтүү экенине. Ушул жерде аскердик прикладной спорттор боюнча өзлөрүнүн мыктылыгын көргөзүп жатат да. Ал саптык көнүгүү, ыр менен саптык көнүгүүнү өтүү, куралды чачып чогултуу, аркан тартыш, 9-8 куралынан ок атуу, жанагы комбинированный эстафета боюнча өзлөрүнүн мыктылыктарын көргөзүп жатат. Ошондой эле катышуучулар Советтер Союзунан бери сакталып келе жаткан аскерге керектүү спорттук техникалардын тетиктери менен таанышышты. Алар Балыкчы шаарындагы Калыйнур Үсөнбеков атындагы билим берүү мекемесинде сакталган. Мына бүгүн бул класс лабораторный практический занятие деп коет. Мотор двигатель КАМАЗдыкы, разборка сборкага бардык шартты, бардык эмелери түзүлгөн. 2 саат сабак өтөбүз. Мына карап турсаңар, бул КАМАЗ 740 мотор двигатель деп коебуз, баягы орусча кыргызча аралаштырып өтөлүк. Бул жери болсо мына генератор, зарядка токтолгондон кийин аккумуляторный ремень менен тагынып, вентилятор бар айлантып радиаторду муздатып турганга. Бул болсо аппаратура дейт, топливный аппаратура. Аскерге чакырууга чейинки даярдоонун максаты балдарга патриоттуулукту, жарандык жана аскердик милдетти калыптандыруу, өз мекенин коргоого даярдоо болуп саналат. Сабак Кыргызстандын мектептеринде 10-11 класстарда жумасына 2 сааттан окутулат. Биз ушу ооган артерлери ушулар менен ар дайым тыгыз байланышта эрдик сабактарды өткөрүп, мектептерден барып, ушу патриоттукка жаш аскердикке даярдоолорду барыбыз биз аябай тыгыз байланышта иштеп турган кезибиз. Негизинен уландар аскерге даярдыгы жок эле барышкандыгы маалым. Кыргыз-тажик чек арасынан кийин жоокерлерди аскерге чейин даярдоонун сапатын жогорулатуу үчүн аскерге чакырууга чейинки даярдык күчөтүлүп, жалпы билим берүү мектептеринде, техникумдарда, кесиптик техникалык окуу жайларда жана ишканалардагы машыгуу пункттарында өтүшүүдө. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Илич Касыинов, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаарынан.